Арча бешиктен бардык шарты бар болгон өтө сонун сатылуучу үй чыкты туугандар. Бул үй баарыңыздарга жакса керек. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери видеонун жүрүшүндө, экранда жана описанияда ээси тел деп жазылып турат. Сатылуучу үй Арча бешикте жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Чортекова Куйкова кесилишинен бир аз батыштыкка келесиздер. Жолдун оң жагында Аккуу дүкөнү. Бул Куйкова жана Аккуу көчөнүн кесилиши. Ушул кесилиштен сиздер түштүктү карай тоо тараптыкка карай жүрсөңүздөр, жолдун сол жагында мына үй көрүнүп эле турат туугандар. Катардагы 6-үй болуп калат экен. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы дарек Арча бешик Аккуу көчөсү 16Г даректе жайгашкан. Жана айткандай Куйковадан Аккуу көчө менен өйдө карай келесиздер. Катардагы 6-үй бир 100 метрдей аралык участогунун аянты 6 соток, эң эле түндүк чек ара туугандар. Сары забор бүткөн жерден бул жагында пульт менен автоматика ашылып чыгалган дарбазасы, калиткасы жана түштүк чек ара мына бул жерге чейин болуп калат туугандар. Бул үйдүн түштүк батыш тарабынан көрүнүшү. Андан ары дагы эмне маалымат? Жолдор мынакей кенен эле электр энергиясы бар жана 3 фазалуу, суусу бар, центральный канализациялар бар туугандар. Кошуналар райондун көрүнүшү. Андан ары бул мынакей короосу. Үй боюнча айтсак, аянты 242 квадрат метр, 2 этаж, этаждын ортолору плита менен бөлүнгөн, сырткы тараптары жылууланган. Мына көрүп турганыңыздардай үй 100% бүткөн үй. Алды тарабы чоң навес, бул жерге бир көп эле машина койсоңуздар болгодай көрүнөт. Жана ошондой эле үйдүн чыгыш тарабы кенен ушунча бош жери. Бул жакта азыркы учурда жаш бактар бар экен. Участок 4 тарабынан ушундай бийик забор менен тосулган жана ошондой эле бул үйүбүздүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Үйдөн сырткары бул жакта кошумча курулуштар, очоккана, склад жана башкалар бар экен. Документтери кызыл китеп, чек паспорт баары ээсинин колунда, аны келгенде карап көрсөңүздөр болот. Андан ары мынакей кире бериш тепкичтери, негизи кирүүчү эшик. Негизинен үйдө туугандар полный өзүм үчүн жакшы курулуш материалдары менен салып ремонт кылгандай. Келип аны өзүңүздөр деле көрүп байкасаңыздар болот. Андан ары мынакей бул киргенде ушундай жайы. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Строй материалдардын сапаты жакшы жана ошондой эле мебелдер дагы полный туугандар. Итальянский жакшы сапаттагы мебелдер бар дейт. Стройный мебелдер, курулган мебелдер. Мондай занавескалар калат экен. Калган мебелдерди келгенде ээси менен сүйлөшөсүздөр туугандар. Бул жерде ушундай зал, көрүп турганыңыздардай ремонт, чыгыш тараптан терезелери. Отоплениясы водяной теплый пол туугандар. Бардык бөлмөлөр водяной теплый пол экен. Андан ары бул бөлмөгө киребиз. Бул жерде мынакей кухня, тамактануучу бөлмөсү, түштүк тарабынан, чыгыш тарабынан терезелери. Көрүп турганыңыздардай сонун ремонт. Азыр сиздерге зал менен кухняны көргөздүм. Анан киргенде эле бул эшиктен кирсек, бул жерде малый зал экен. Мындай бир бөлмө туугандар. Батыш тараптан терезелери. Бул эшикте болсо биринчи этаждагы общий санузел. Мындай чоң бөлмөдө жайгашкан. Раковина, кир жууган машиненин орду, унитаздары. Дагы эмне маалымат туугандар? Тепкичтин түбүндө бул жагында чыккан кладовкасы. Эми сиздерге экинчи этажды көргөзөйүн туугандар. Экинчи этажга чыкканда ушундай холл. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тараптан тааныштырып баштайын. Бул эшиктен кирсек, бир спальный бөлмө. Батыш тарабынан терезеси. Андан кийин бул жагында экинчи этаждын санузелы туугандар. Түштүк тарабынан мына форточка орнотулуп тур. Бул жагында дагы бир спальный бөлмөсү. Көрүп турганыңыздардай ремонт. Жана ошондой эле терезелерден туугандар мынакей толур сон болуп көрүнөт. Занесканда ачканча көп убакыт кетет. Ошол жерден көргөзүп кое берейин. Так, анан бул жерде мына дагы бир спальня бөлмө.
Экинчи этаж жалаң ушундай спальный бөлмөлөр. Чыгыш тарабынан катарынан терезеси, мына көрүп турганыңыздай сонун ремонт. Стройный мебелдер занескалар калат, калган мебелдерди келгенде байланышып билсеңиздер болот туугандар. Андан ары туугандар, эми сиздерге бул жактагы кошумча курулуштарды көргөзөйүн. Документ боюнча маалыматты айттык. Кызыл китепчик, паспорттар баары ээсинин колунда. Анан бул эшикке киребиз. Отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө. Көмүр жана 3 фазалуу электр энергиясын үй жылыйт. Водяной теплый пол. Бул тарапка киребиз. Очокана, мынакей раковина ички тараптан. Бул жагында тапчана. Анан бул жерде мынакей черешня жана башка түрлүү бактар, жүзүм бактарына чейин бар экен. Бул эшикке кирсек, бул жер ушундай склад. Бул жакта сырткы ажаткана. Сырткы ажаткананын бир эле ушул кафель эле калып тур. Бул тарабынан кафель бүтүп тур. Кафелдер даяр экен бирок туугандар. Булагына кафелди чаптап эле калып тур туугандар. Баасы болсо бул үйдүн $320 000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен соодалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0551 40 45 60. 0551 40 45 60 туугандар. Лайктан басыңыздар. Ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.